Салам достор, бүгүнкү видеодо 20 кеңеш менен бөлүшөбүз. Кантип тынчсыздануудан арылуу жөнүндө. Эгер каналда биринчи жолу болсоңуз, каналга жазылып, коңгуроону басып, лайк, комментарий жазганды унутпаңыз. Комментарий жазуу менен сиз бул видеону башка адамдар көрүүсүнө жардам бересиз. Анда эмесе биз баштадык. Эмне жөнүндө тынчсызданган элеңиз бир жыл мурда? Кантип чечилген болчу ал көйгөй? Канча күч короттуңуз ал тынчсызданууга? Кантип ойлойсуз ал көйгөйгө ошончо маани берүү туура беле? Алардан арылса болот беле? Көрө сиздин душманыңызга бийлик берет. Бийлик сиздин уйкуңузга, тамак аш жегениңизге, кан айланууңузга, ден соолугуңузга жана бакытыңызга. Душман ар дайым кубанат болчу, эгер сиз аны канча көп ойлошуңузду билгенде. Көрө эч кимге зыянын тийгизбейт сизден бөлөк. Көрө коркунучтуу түшкө айландырат сиздин ар бир күнүңүздү жана түнүңүздү. Келечекке эч качан даярдана албайсыз. Келечегиңиздин өзгөрүшү үчүн эмне кыла алсаңыз да ал күн бүгүн. Бүгүнкү күндөгү аракет жана каалоо келечектеги ийгилик. Эгер сизди уйкусуздук кыйнап жатса, пайдалуу жумуш менен алек болуңуз. Пайдалуу жумуш кылуу жакшыраак, жөн эле кыйналып жаткандан көрө. Кайгыруу уйкусуздуктан коркунучтуураак уйкусуздукка караганда. Аракетсиздик коркуу жана күмөн саноону ойготот. Аракет өзүңө ишеним жана кайраттуулук. Эч качан коркууну жеңе албайсыз. Эгер сиз жөн гана үйдө коркууңуз менен жалгыз отура берсеңиз, аракет кылыңыз, жумуш менен алектениңиз. Тынчсыздануу жана кыжырлануу жоголот. Качан гана сиздин акылыңыз ыраазы болууну үйрөнсө, сизде бар нерсени барктаңыз. Тынчсыздыктан арылуунун эң жакшы жолу сейилдөө. Көйгөйлөрүңүздү чакырыңыз сейилдөөгө. Коркуунун баары башыбызда. 70% бейтаптар ооруларынан айгат болчу, өздөрүнүн коркууларынан жана көйгөйлөрүнөн арыла алса. Канаттуулар жана аттардын бактылуулугунун себеби алар аракет кылышпайт, башка канаттууларга жана аттарга жагуу үчүн. Болбогон көйгөйлөр үчүн камсана бербеңиз. Жашоо өтө кыска, болбогон көйгөйлөргө убакыт бөлүү үчүн. Терең ойлонуп чечим кабыл алдыңызбы? Аны жасоого шашыңыз. Ойлонбоңуз, камсанабаңыз, артты карабаңыз. Бул сиздин чечимиңиз. Тынчсызданууңузду баалап көрүңүз жана эч качан өзүнүн баасынан бир тыйын да көп төлөбөңүз. Эсте тутуңуз, бүгүнкү күн бул эртеңки күн. Сиздин кечеги күн камсанаган. Айланадагы адамдардын эмне деп айтуусуна көңүл бургандын ордуна, ошол убакытты айланадагы адамдарды суктандыраарлык иш кылганы коротуңуз. Тынчсыздануунун эң жаман жери сергектүүлүктүн жоголушу. Ойлордун башаламан жана бат келүүсүнүн натыйжасында. Биз жөнөкөй чечимдерди да кабыл ала албайбыз. Бирок ошол эле учурда көйгөйдүн эң жаман жагын карап, ошону кабыл алсаңыз, кайра эле тынчтыкты табасыз. Бактысыздыктын сыры тынчсыздануу. Мен бактылуумунбу же жокпу деп. Мындай ойлор өтө зыяндуу. Андан көрө жумуш менен алектениңиз. Кан айлануу жакшы болот, акылыңыз көрчөйт. Тез арада тынчсыздыктын изи да калбайт. Жумуш менен өзүңүздү камсыз кылыңыз. Бул эң жеткиликтүү дары тынчсыздыктан. Чарчоодон жана тынчсыздыктан арылуунун эң пайдалуу жолу бат-баттан эс алуу. Эгер өзүңүздү чарчагандай сезбесеңиз деле, коркунучка бетме-бет караңыз. Бир эле ой, балким коркутуусу мүмкүн, бирок коркунучтун тереңдигине карасаңыз, коркунуч жоголот. Эсте тутуңуз, бактылуулук көз каранды эмес, сизде эмне бар же болбосо эмне болушу мүмкүн эле. Бактылуулук бул сиз кантип карайсыз азыркы кырдаалга. Күндү баштоодон мурда ойлонуп көрүңүз, эмнелер үчүн ыраазычылык билдирүүм керек деп. Сиздин келечегиңиз бүгүнкү күндөн көз каранды, кантип сиз ойлосоңуз бүгүн. Ойлонуңуз, өзүңүзгө тартыңыз бактылуулукту, үмүттү, сүйүүнү жана ийгиликти.